19 мартта Жогорку Кеңеште улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча баяндама жасады. Ал депутаттарга картаны көрсөтүп, кайсы жолдор бейтарап статуска ээ болгонун түшүндүрдү. Ошондой эле тажик тарап менен сүйлөшүү оңой болбогонун белгилеп, жыйынтыгында 3 бейтарап жолду түзүү боюнча келишим болгонун белгиледи. Биз эми айттык, мына ушул Самаркандек Миңөрүк жолуну бересиңер деп. Эгерде биз Дача Капчагайды силерге берсек, анда силер муну бересиңер, бул бир. Экинчи бизге бересиңер 4 көчөнү. 4 көчө, мына 4 көчөнү бересиңер. Экинчи 4 көчөнү бересиңер. Ушул жерде эгерде бизге нейтральный кылып берсеңер, так, мына 4 көчө. Жанагы Миңөрүк менен Самаркандекти берсеңер, ошондо биз Дача Капчагайды беребиз деп туруп, биз содалаштык. Дача Капчагайды бердик буларга, бирок ошол эле мезгилде биз эки жерден нейтральный жер алып алдык. Мынабул 4 көчөнүн жолу менен, мынабул отрезок менен Самаркандек Миңөрүк жолу жана ушул экөө жана Дача Капчагай жолу үчөө зеркальный жолду. Ал жерлерге кандай укук таркалса, бул жерге да ушундай укук таркалат. Ташиев баяндамасында мурдагы жетекчилер чек ара маселесинде чоң ката кетиргенин белгиледи. Анын айтымында ошол кездеги коопсуздук кеңешинин катчысы Адыхан Мадумаров кызмат абалынан аша чаап, Кыргызстандын жерин Тажикстандын аймагы катары таанып, аны алардан арендага алган деп айыптады. Анда алар айтып атышты, андай болсо, силер ушуну мамлекет аралык протоколго кол кое берсеңер, көрүнгөн адам келип, силер алар жоопко тартпайсыңарбы деди. Мына ошондуктан биз, урматтуу угандар, требует этип отурушту. Ошондуктан биз ушунун баардык делону изучать этип отуруп, ушулардын баарын анализдеп отуруп, анан кийин Мадумаровго чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Бул чыккынчылык беренеси эч качан эскирбейт. Керек болсо, азыр дагы алып келип камап койсо болот. Мындан кийин да камап койсо болот. Ташиев келишимди сындагандарга жооп берип, мурда Лейлек анклав болуп калганын белгилеп, эми ал жака өтүү үчүн 3 жол каралганын айтты. Бул чечимди кабыл алгандан кийин Лейлек анклавда калып кетти дейт. Акылыңар барбы? Туугандар, кантип калып кетет? Эгерде биз наоборот, мына бир жол 4 көчөнү биз жасадыкпы? Нейтральный кылып жасадык. Мына бул көчөнү жасадыкпы? Миңөрүк Самаркандекти жасадык. Мынабул Раватты жолун биздин жол кылып, Кыргызстандын истинный өзүнүн жолу кылып туруп, границаны мыйерден токтоттукпу? Токтоттук. Демек, мынабул биздин Лейлек району бүгүнкү күндө питается с 3 сторон. Миңөрүк Самаркандек питается, 4 көчө питается, и Рават жолу менен өзүбүздүн жол менен питается. Никаких анклавов, наоборот, биз Лейлекти полный анклавдан чыгардык. А мурда болсо эмне болчу? Мурда болсо мынабул жол жок эле. Мынабул жол вообще жок эле. Мынабул жол болсо тажиктердики болчу. Мынабул жолду болсо алар признавать этпей, бу жерде чабышып турчу эле. Адыхан Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын 2008-2009 жылы туура 1 жыл аркалаган. Ошол кезде Ош, Баткен, Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Депутат бул документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып келет. Бул боюнча Мадумаров депутаттык статусунан ажыраган. 1-май райондук соту Адыхан Мадумаровду күнөөлүү деп таап, бирок иштин мөөнөтү эскирип кеткенине байланыштуу жазадан бошоткон.